баарыңарга менин YouTube каналымдагы катталуучулар, сиздерден бүгүн Коня шаарынан чоң салам. Достор, биз ушул Коня шаарында окуп жаткан студенттердин түркчө айтканда башканы кыргызча жетекчиси болуп калабыз. Жетекчиси Муктубек Өмүрбеков менен өзү жөнүндө окуп жаткан бөлүмү жөнүндө маектип турабыз. Бизден алыстабаңыз. Муктубек, анда өзүң жөнүндө айтып берсең, негизи эле жаш кезиң кантип өттү эле, мектептеги окуучулук күндөрүң? Дагы бир жолу салам барыңыздарга. Менин атым Муктубек Өмүрбеков. Мен Коняда азыр студентмин. Бул жакта окуп жаткан 3-курсту бүтүрүп жатам, буюрса. Өзүмдүн Кыргызстанда жөнүндө айтсам, жашоом жөнүндө буга чейинки мен Ысык-Көл областында туулган. Ысык-Көл областында Ак Суу районуна караштуу Бөрбаш айылында туулуп өскөм. Ал жакта ал жакта баштапкы класстарды ал жакта окуп бүтүрүп, кийин Бишкекке көчүп келдик, шарттарга байланыштуу үйдө өз менен. Ал жакта дагы мектебимди улантып окуп, 8-классты бүтүп атканда мен Түрк лицейинде окуп калдым. Манас университетиндеги Кыргыз Анадолу лицейи деген. Турция менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттик лицей болуп саналат. Ошол жакта 8-класстан кийин тапшырып ал жакка өтүп, ал жакта 4 жыл окуп, окуумду бүтүрүп, анан Түркия стипендиялары деген 11-класс кезинде окуп жаткан кезинде Түркия стипендиялары деген программаны көрүп калгам деп, аны менен тапшырып көрөйүн деп тапшырып, өтүп кетип, грант негизинде. Ошондон улам азыр бул жакта отурам сиздерге. Түркияга келип, Түркиянын Коня шаарында жайгашкан Коня техникалык университети. Техникалык университети. Компьютерная инженерия факультети. Буюрса, мына ушул аябай буюрса сенин бөлүмүң ушул келечекте дагы суроо талапка ээ болчу бөлүмдөрдүн бири, IT технология негизи эле. Өзүң кызыкчу элең негизи эле ушул компьютердик иштерге? Ооба, мен кичинемден эле телефондорго, компьютер техникага өтө жакын элем. Бир нерселер жасагым келип эле, чукулап эле ушинтип жүрө элем. Анан кийин мен өзүм 10-класс болгон кезимде өзүмдү сынап көрөйүн дедим. Профессия меники деп курска катыштым эле. Ал курстан дагы код жазганды үйрөнүп баштадым. IT боюнча курска жазылгам деп. Ал жакта ошол направлениядан бир аз билги алып, маалымат алып, анан бул менин келечекте кесибим боло турганын тастыктай алдым да, ошол жакта үйрөнүп. Сеники экенин ошондо билдиң, э? Ошондо сездим меники экенин. Анткени код менен аябай маанилүү ошол жаш кезде университетке тапшырганга чейин сезген, билгенчи. Ошондон улам, андан кийин дагы мен өзүм дагы YouTube каналдарда, YouTube'дан ар кайсы жерден карап видеолорду ошондой программирование боюнча, код жазуу боюнча өзүм да үйрөнө баштагам деп. Акыркы ошондо башталган. Анан Түркия вуздарына тапшырып жатканда жалаң ушул компьютердик инженерия бөлүмүн тандадыңбы же башка да бөлүмдөрдү тандадың беле? Жок, бир гана ошону эле тандагам, башканы тандаган эмесмин. Бирок башка окуу жайларды тандагансың, э? Башка шаарда жайгашкан. Албетте, 12 университетти мен 5 шаарда тандагам. Анкара, Стамбул, Эскишехир, Измир сыяктуу. Бирок бактыма Коня келиптир. Конядамын азыр. Атмосфера башкача болуп турат, делеге? Артызарды көрүп турат. Ооба, бул ошол жер Конянын ортосу, э? Борбор деп саналабы? Борбор деп санасак болот. Бул жака көрүп турган Мевлянанын түрмөсү жайгашкан. Бул Мевлянага атайын бүткүл дүйнөдөн келип көргүсү келгендер бар. Ошон үчүн бул меркезде айтсак болот. Атайын Конянын көргөзө турчу шаардагы эң бир сыймыктана турчу бир жери деп атат. Ооба. Коняга келген туристтер сөзсүз жерге келиш керек, э? Сөзсүз жерде зыярат кылып кетиш керек. Мевлянаны көрбөй Коняга келдим деп Коняга келип, Мевлянаны көрбөй кетсе, анда Коняга келди деп саналбайт да. Абдан жакшы, ушул сен Коняда окуп жаткан кыргызстандык жаштардын дагы жетекчисиң, э? Ушул боюнча да айта кетсең, мындай ынтымагыңар кандай? Мен дагы бул жакта окугам. Студенткаларыбыз да. Ынтымак, чын айтсам, албетте мактангандай болбосун, бирок башка шаардагы досторубуздун айтуулары боюнча дагы ынтымак аябай жогорку деңгээлде деп айтсак жаңылышпайбыз, э? Мына биз мен Коняны тапшырдым деп өттүм деп мага келгенде эле биз караштырып баштадык. Коняда кимдер бар экен дегенде эле уже Коняда мурун жашап жүргөн активисттер бар болчу. Алар менен мен Коняга келе электе эле сүйлөшүп, Коня кандай экенин билип, анан биз алар группасына кошо башташты. Ошентип активдүү экенин көрүп, мамилеси да жакшы экенин бири-бирине көрүп, ошондон калды го дейм бизде дагы азыр ошондо да биз улантып мурун окуп кеткен Коняда жаштар. Анткени биз
биз келатканыбызда бизди баарын айтып берип, бизге Коня кандай экенин тааныштырып, анан келгенибизде дагы тосуп алып, бизге жардам берип, биринчи эле жолугушуу өткөрүшүп, кыргыз баардыгы менен тааныштырып, жалпы маалымат бергени үчүн бизге аябай кызык келген да. Анан ошолордун дагы алар бүтүрүп кеткенден кийин биз дагы улантып кетсек, башка дагы келе турчу кыргыздарга дагы жак окуйм дегендерге дагы ушундай маалымат берип, алар келгенде дагы жылуу тосуп алалы деген ойдо эле алып баратабыз. Сен ушул колгардан келишинче Кыргызстанды таанытканга дагы аракет кылып атасыңар, Сөзсүз Кыргызстанда студенттерди жакшы жүргөнгө ошондой эле Кыргызстандагы чет мамлекетте мындай эме кандай десем дагы бир өзгөчөлүк мындай бир эле биз мисалы сен жөн эле Муктубек эмессиң да, сен бул жакта кыргыз дагы болсун аласың да. Кыргызстандын мындайча айтканда жүзүн дагы алып жүргөнгөчү. Ооба, бул жакта жүргөн биз өзүбүз менен дагы Кыргызстандын жүзү деп айтсам болот да. Биздин өзүбүздүн жүрүш туруштарыбыз, мамилебиз, башка бирөөгө кылган мамилебиз, алардын баары бизди көрүп, кыргыздар ушундай турбайбы деген ойлор кетет да. Башка бир эле бул жакта түрк жердүү элдер эмес го. Башка мамлекеттен келгендер, студенттер бар, окуучулар бар. Алар менен да таанышып, алар менен да таанышкан кезибизде, көргөн кезибизде, кыргыздар ушундай турбайбы деген ойлор сизден эмес калат. Биринчи ой пикири калат сизде. Кыргыздар жөнүндө, бир эле сиз эмес, кыргыздар жөнүндө. Кыргыздар жөнүндө жалпы түшүнүкаты. Анан ошол иш-чараларды дагы таанытып, мындай Кыргызстандын маданиятын, каада салттарын, өлкөбү, негизи эле кандай жерде жайгашкан, жалпы Кыргызстан боюнча маалымат бергенге дагы бир канча иштерди алып барып жатасыңар, ошол боюнча дагы бир аз айта кетсең. Булар негизи былтыр көп болот эле, анткени азыр пандемияга чейин аябай көп болот эле. Азыр болсо учурга байланыштуу көп деле иш-чара кылбай калдык. Бирок былтыр мисалы атайын лицейлерге барат элек, аларга Кыргызстанды таанытат элек, видеолорду жасап, слайддарды жасап, аларга айтып берип, Кыргызстанда бул жакта деп өзүбүздү таанытып кетет элек. Андан кийин дагы иш-чараларды уюштуруп, чоңураак бир аз университеттин деңгээлинде университеттеги окуучуларга тааныштырып, бир эле Конядагы студенттер калбастан башка шаарлардагы да чакырганга аракет кылып, алар менен да мамиле түзгөнгө аракет кылып, биргеликте Кыргызстанды таанытууга аракет кылат элек да. Ушундай иш-чараларыбыздын бири дагы былтыр өткөн эле. Азыркы кезекте болсо тилекке каршы андай уюштура албай жатабыз. Пандемияга байланыштуу сабактар дагы онлайн болуп, жатаканада эле сабактар жүрүп жатат, Ооба, азыр баардыгы онлайнга өттүк десек болот. Бир эле комнатадан чыкпай, комнатанын ичинде эле сабакка дагы кирип, экзаменге дагы кирип, жашообуз ошонун ичинде эле жүрүп жатабыз. Ушул пандемия мезгили негизи эле силердин билим алууңарга кандай бир түрткү берди, кандай бир таасирин тийгизди вирус? Техниканы жакшы өздөштүрүүгө баардыгына түрткү болду го дейм. Бир эле университеттеги окуучуларга эмес, университетте келген мугалимдерге баштап дагы. Анан ошол эле кезде эми мурункуга салыштырып айта турган болсом, дагы бул бир аз мен мурункуну дагы тандайт элем да. Анткени университетке барып, ал жакта досторубуз менен көрүшүп турат элек. Дагы кызыктуу өтөт элек. Бирок бул жакта сабактар онлайн болгондуктан сиз сабакта отурасыз, бирок сабакта отургандай өзүңүздү сезе албайсыз да. Мугалим айтып атат, түшүндүрүп берип атат, бирок сиз кааласаңыз укпай каласыз, кааласаңыз кетип каласыз. Ошондой нерселер болот. Сүрөттү коюп коюу, Муктубек сабакта деген сүрөттү коюп коюу. Анчалык деңгээлге жеткен жокпуз, бирок бизде камера жок болгон үчүн аны мугалимдер көрө албайт. Албетте тамаша, бирок ошентсе дагы канчалык бир деңгээлде онлайн болду, негизи эле жалпы эле дүйнө жүзүндөгү студенттерге аябай эле бир чоң бир бурулуш дагы жасады десек болот, анткени аудиторияда өтүлгөн сабак бул атмосферасы баары бир башкача болду. Анан негизи эле Түркияда билим алуу кандай студенттер үчүн жеңилби, кыйынбы, минус, плюс тараптарын айта кетсең? Мисалы, бизде азыр буйруса Кыргызстандан ошол Түркияда билим алам деген жаштар дагы көп көрсө керек деп ойлоп атам. Эми ар кандай болот го, сиз кайсы программаны билсеңиз ошого жараша болот. Мисалы, өз күчүңүз менен келсеңиз бир аз кыйынчылыктар албетте болот. Мисалы, жатакана боюнча кыйынчылыктар, бул жакта жашоо үчүн виза алганга, икамет деп аталган түрктөр айткандай. Бирок эгер мисалы атайын программалар бар, Зиянеттики бар, Түркия мамлекетинин өтө атайын Түркия стипендиялары деген программасы сыяктуу. Алар менен келсеңиз жашооңуз өтө эле жеңил болот. Бир четинен жашоо шарттарын баарын өздөрү түзүп беришет. Сиз аны эч ойлонбойсуз. Экинчи четинен сизди айлык стипендия менен камсыз болгон үчүн сиздин жашооңуз өтө эле жеңил болот. Сиз бир гана окуу менен алек болосуз, башка нерсени ойлонбойсуз. Бир гана окууга болгон мүмкүнчүлүк
өзүбүздүн баарын окууда деп болот. ооба болгону окуу Жана өзүбүздү өнүктүрүү максат. Азыркы окуп жаткан бөлүмүм буюрса ошол IT технология, ошол боюнча негизи эле азыркы бул жакта билим алып атканыңа кандай мындай канааттандырарлык элеби? Өзүң каалагандай эле болуп жатабы? Ооба, мен Кыргызстандан эле ошондой каалаган элем. Менин каалоолорумдун баарын канааттандырып жатат десем болот. Бир эле бул жакта университет менен чектелип калбастан, дагы бекер мэрия тарабынан ачылган курстар бар, бардык тармакта. Ал тармактардан дагы өзүмдүн IT боюнча курстарына катышып, өзүмдү өнүктүрүп жатам. Кошумча дагы. Ошондуктан толук түрдө мен канааттандырып жатат десем болот. Мисалы, ушул эле багытта окуган, Кыргызстанда окуган досторуң, тааныштарың менен сүйлөшүп турасыңбы? Аларда кандай билим берүү, кандай же байланыш жокпу? Мисалы, салыштыруу иретинде эки өлкөнүн билим берүү сапатычы? Негизинен айтып кетсек бар, ана жакта деле окуган. Бир гана бул жакта технологиялар жакшыраак өнүккөн деп айтсам болот. Анткени лабораторияда компьютерлардын дагы жакшы версиялары десем болот да. Бизге бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилген, аларды жазган коддорун текшерүү, ушундай шарттары түзүлгөн десем болот. Ошондон эле айырмасы бар эми. Антесе бир айырмачылыгы бар дагы. Мисалы, Түркияда көбүнчө компьютердин эки тарабына тең басым болот. Инженерия тарабына дагы бул ишке кандай түзүлөт компьютер, кандай жасалат, ошолоруна дагы басым жасаса, Кыргызстанда көбүнчө программаларды жасоо, ичиндеги программный обеспечение дейт, ошону кылганга аракет кылышат. Дагы көбүнчө басым жасашат. Өзгөчө мындай айырмачылык деп ушуну айтса болот. Айырмачылык деп сен көз карашың боюнча. Экиге бөлүнөт, софтвер, анан компьютер, софтвер инженеринг, анан компьютер инженеринг деп коет. Ошол Кыргызстанда софтверге көбүрөөк басым жасаса, Түркияда болсо компьютер инженерингге көбүрөөк басым жасайт. Бирок сен ушул бөлүмдү тандап, анан мисалы ушул бөлүмү бар университеттер, окуу жайлар көп эле да, мисалы Түркия курслары менен IT-де окусак болобу деген каттар дагы мага көбүрөөк келген да, ушул каттоо жүрүп жаткан убактачы. Көп эле негизи Түркиянын окуу жайлары университетинде бар деп айтсам болот. Ооба, бул себеби каалаган университетине тапшырса, ооба, бул жактагы президент дагы мына ушул жаатка өзгөчө көңүл буруп жатат да, мындай ушул сфераны чоңойтушубуз керек, технологиянын өлкөсүндө алдыңкы өлкөлөргө киришибиз керек деп. Азыр технология менен эле баары жарышып калды го. Мисалга карасак эле, WhatsApp'ты жасап жөнөкөй WhatsApp'ты алып карасак, WhatsApp бул жөнөкөй эле приложение. Эки кишини байланыштырып турган. Бирок анын баасы Кыргызстандын тышкы карызынан 3 эсе кымбат болот. 19 миллиард долларга сатып алынган. Кыргызстандын карызы 5 миллиардга жетип калды. Ал бир приложение жасап ошондо өнүгүп кетсе эгер, ошону сатып эле Кыргызстан канчалык өнүгүп койсо. Ушул технология, дал ушул IT тармагы боюнча, мисалы, Кыргызстандын экономикасына бир топ салым кошсо болот, мисалы. Сөзсүз түрдө. Буга чейин ушул башка өлкөдө иштеп жаткандагы IT адистери байма-бай айтып келишет. Бир гана компанияны алып карайлык эгер. Apple компаниясын алып карасак, ал эгер бир мамлекет болгондо, дүйнөлүк рейтингде 8-чи өлкө болуп саналат экен, экономикасы боюнча эң күчтүү. Эми ошол компания Кыргызстанда ачылса эмне болот эле? Ал компанияда канчалык берешеленген Кыргызстанда? Экономикасы канчалык деңгээлде өспөк? IT адиси катары болочокто айтсак, 10 жылдан кийин жашоо кандай нукка өзгөрөт деп ойлойсуң? Менин оюмча, адамдар кыла турчу, көп адамдар бир ишти кыла турчу нерсени бир робот менен дагы ошол эле ишти бир робот менен жакшы бир деңгээлге чыгара алса болот дейм да. Ошого байланыштуу бул жакта бир эмеси бар. Жаман жагы десек, адамдардын ишин алып атат бул. Мисалы, жумушсуздукту пайда кылып жатат. Бирок ошол эле кезде анын ошол жумуштун дагы жакшы бул, дагы сапаты боюнча дагы жакшыртканга адамдан дагы жакшы жасалат. Адам жасагандан дагы жакшы жана бат жасалат. Ошондон убактынан да утса болот деп ойлойм. Ошон үчүн адамдардын ойлоо азыр технология менен алектенсе, келечеги кең эле болот. Негизи эле азыр жашоо ушундай, көрүп жатканыбыздай. 10 жылдан кийин операторлордун ордуна роботтор туруп калышы мүмкүнбү? Ошол нерсени утуп келатат. Азыркы кезекте эле башталды го эми. Мисалы, Кыргызстандан эле чыккан, мен жакында эле окуп калдым, Инстаграмдан окуп калдым. Атын чын айтсам утуп калдым. Бирок атайын
программа жасашты, робот сияқты. Ал штатив қатарында тұрады. Адамдар қимылдаған сайын ошол жаққа бұрылып, ошоларды фокус алып, ошоларды тартып тұрады. Оператордың жұмысын атқарады. Ақбей. Азыр тадам уже башталды деп айтамын. Демек, 5 жылдан кейін аябай бирок дүйнө жүзү тез өнүгүп атат, айрыкча ошол пандемиядан кийин же балким пандемияда ошол нерсеге көбүрөөк маани берип калдыкпы же акыркы 20 жылда өтө тез өнүгүп кетти десек болот. Мисалга алып карасак, компьютерлардын жакшы чыгып баштаган, сапаттуу чыгып баштаган 3 жылда ар бир 3 жыл сайын бир компьютердин сапаты 4 эсе жакшы болуп атат да. Мисалы бир нерсени кылган тездиги 4 эсе көбөйүп атат. Демек бул өтө тездик менен өнүгүп атат десек болот. Барлык технологиялар бар. Ошондой телефондор жылда жаңы модельдери чыгып атат. Ошентип бул 10 жылдын ичинде биз балким элестете албаган нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Биз оюбузга да келбеген балким нерселери. Анан ушул бара-бара мен жакында эле бөлө болуп калгам ал жаңы маалыматтан чыккандан бара-бара биз мондай акылдуу телефондорду колдонбой калабыз деген бир маалымат окуп калдым эле да. Ушуга кандай карайсың сен? Болушу мүмкүнбү? Bunun oruna mындай göz ayıktır келет деген дагы божомолдор бар экен да. Алардын келиши азыркы кезде бир аз узак болду. Бирок бар андай göz ayıктар дагы. Мисалы Google компаниясынын чыгарган göz ayıктары бар. Алар менен кирип алып, кадимки эле маалымат алсак болот. Ошол интернетте башталган калган нерсени алсак болот. Бирок алардын дүйнөгө жайылышы жөнөкөй катмардагы адамдар эмес го. Ошолорго чейин жетиши бир аз каражат жагынан, баасы жагынан. Бирок мындай нерсе бар да. Ар бир жыл сайын жаңы технологиянын баасы арзандап атат десек болот. Мисалы алсак, бир мурун $1000 компьютер алсаңыз, азыр бир 10 жыл мурун $1000 компьютер алсаңыз, эми ал кезде жок, бирок $1000 эсептесек, $1000 алсам, азыркы учагда $1000 компьютер андан 10 эсе жакшы десек болот да. Бул баасы түшпөйдү, бирок сапаты жагынан көтөрүлөт. Ошондо менен баасын түштү деп эсептесек болот. Дагы арзанга келет. Жакшы. Негизи эле ошол технологияда Кыргызстанда бир кандай ачылыштар болушун каалайт элең? Же балким дүйнө жүзүндө? Дүйнө жүзүндө ачылыштар бар. Кыял барбы, мисалы Илон Маск ошол Tesla боюнча космоско учуруу боюнча мындай кичинекейден кыялданган деген маалыматтар бар да. Анан сенин кыялың билсек болобу? Негизи мен технологиянын өнүгүшүн өтө каалайм. Анткени келечекте эсептөө мүмкүн эмес. Бирок ошол эле кезде жөнөкөй жашоомдо унутпаган аракет кылам. Технология дегенде ошол телефондорду азыр көп колдоно баштады. Бирок менимче бара-бара бул мисалы азыр жолуксак деле биз жолуккан учурубузда дагы телефон менен барып отурабыз да, алчында. Мындай нерсесин көп болушун каалабайм. Мындай жандуу маектешүү. Анан элестетүү болсо мен виртуалдуу реальность деген ошонун дагы өнүгүшүн каалайм. Мисалы бул жакта туруп эле башка жакта дагы саякат кылсак. Азыр дагы бар, бирок ошончолук түрдө жетели өнүгө элек. Азыр ооба мындай көз айнек тагат, анан мындай 3D сыяктуубу же балким андан да көптү мындай саякатташып, мисалы ооба. Бирок ошону дагы биз ошол жакта өзүбүз жүргөндөй сезе алгандай деңгээлге жетти. Ошол нерсени мындай чын эле жашап жаткандай, мындай бир гана көрүп эмес, мындай сезип дагы. Ооба, абдан сонун. Анан ушул максаттарың кандай? Кыялдан максат койсок эми. Максаттар керек да азыр нерсети жакшы аяктап. Өзүмдүн кесибим болду. Анан ошо менен өзүмдүн кесибимди алып кетүү керек. Бир жаш компания ал жакта иштеп, аяктан алган тажрыйбаларым менен Кыргызстанга алып келишим. Технология жагынан да эми эле өнүгүп келаткандыктан ошол өнүгүүсүнө тарыхына салынып замансың. Буюрса, ушундай сага окшоп чет жакта окуп, билим алып, мындай билим үчүн бардык аракетин көрүп жаткан жаштар да ошол Кыргызстандын келечегине мындай чын ниетинен күйөт деген ишеничтемин.
Окуларыңа ийгилик, көп сенден буйрса мыкты бир долбоорлорду, проекттерди күтөбүз. Ошол нерсени мындай мыкты Көмүрбеков жасаптыр деп, Буюрса. Сага да рахмат, окуларыңа ийгилик, жакшы окуу.